Кумтөр кени дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Анан да планетанын түндүк жарым шарындагы эң бийик тоолуу кендердин бири. Анда татаал жаратылыш шарттарында алтын рудасын казып алуу жана кайра иштетүү жүрүүдө. Мына азыр биз муну баштан аяк көрүү мүмкүнчүлүгүн алабыз. Кенже кумтөрчүлөр өздөрү англисче айткандай сайт деңиз деңгээлинен 4000 метрден ашуун бийиктикте, түбөлүк тоң шарттарында жайгашкан. Кумтөргө алгачкы жолу барган адам баарынан мурда кычкылтектин жетишсиздигин, жогорулатылган кан басымын, чаңкагандыкты, уйкусуздукту сезет. Андан соң организм жаңы шарттарга жетише элек тез көнүп кетет. Мына ошондуктан бийик тоолуу кенди көрүү үчүн кумтөрдүн врачтарынын башкы талабына чын ден соолукта болууга ылайык келүүң керек. Дээрлик космонавт сыяктуу. Биз азыр жогору көтөрүлө баштайбыз. Ал азырынча анча тик эмес. Бирок кычкылтек азыраак болуп баратат. Бул жакка чыгуу алдында иликтөөдөн өткөрүшкөн Кумтөрдүн Бишкектеги клиникасынын врачтары мүмкүн болушунча сууну көп ичип, терең жана бир калыпта дем алууну жана мүмкүнчүлүккө жараша уктабоо боюнча кеңештерин беришкен. Баса уйку деле келген жок. Терезенин ары жагындагы сейрек кезигүүчү кооздук. Биз аны менен Ысык көлдүн түштүк жээгинен Кумтөргө көтөрүлгөн технологиялык трасса Барскон дарыясынын жээги бойлой жүрүп отурат. Бүгүн ала булут болуп турат. Кээде күн жылт этүүдө. Кар жаап, терезенин ары жагында пейзаж тим эле жомоктогудай. Зыңгыраган карагайлар, таза кар жана айланабызда төбөсү көктөргөн чокулар. Технологиялык трасса айланасынын кооздугу менен эле эмес, өзүнүн сапаты менен да таң калтырат. Өңгүл дөңгүлү, ункур чуңкуру жок. Биз тоо жолу болгондуктан аңгектен дөңгөккө секирип жүрүп отурабыз деп ойлогонбуз. Ралли сыяктуу элестеткенбиз. Андай эмес экен. Атүгүл Бишкектен ар бир жолу эле бул трасса менен атаандаша албаганын айтып коеюн. Жолдо жүрүү эрежелери да мында катуу сакталат экен. Бардык жүргүнчүлөр коопсуздук курункурчанууга тийиш. Трассадагы орточо ылдамдык саатына 60 чакырымдан ашык эмес. Айрым участоктарда ылдамдыкты саатына 30 чакырымга чейин чектөөлөр киргизилген. Айрым жерлерде көчкү жүрүү коркунучунан улам токтоого тыюу салынган. Технологиялык трасса узакпы? 90 чакырым. Сайтка чейин канча убакытта жетебиз? Туруз аба ырайы болсо 90 чакырымды 2 саатта убакытта жетебиз. Жол бүгүн кооптуу, кар жаап жатпайбы? Биз көрүп калганбыз. Ошентсе да мындай аба ырайында өзгөчө этият болуу керек. Грейдерлер жолду тазалап жатканын көрүп турам. Дайыма ушундайбы? Грейдерлер күнү-түнү иштейт. Үзгүлтүксүз трассаны бойлоп турушат. Керек жеринде топурак төгүшөт, керек болсо сүрүп коюшат. Мына ошондуктан жол жакшы абалда. Дайыма ушинтишеби? Дайыма. Кимдир бирөө муну менен атайын алектенеби? Атайын жер бөлүмү бар. Мы остановились в местечке Сары-Майнок. Биз Сары-Майнокко токтодук. Бул тоого көтөрүлүү алдындагы тыныгып ала турган акыркы жер. Мына көрүп турганыңыздардай бул жерден серпантин башталат, ал тоого көтөрүлөт. Андан ары булуттарды аралай Барскон ашуусуна көтөрүлөт. Биз анын үстүнө көтөрүлгөнүбүздө Кумтөр жайгашкан өрөөндү көрөбүз. Эмне үчүн дал ушул жерге токтошот? Бул жер дайыма пландаштырылган токтоочу жер. Өрөөндүн абасы менен дем алууга болот. Андан ары жол көтөрүлө баштайт. Мына бул келе жаткан машиналар эмне болгон машиналар? Булар биздин конвойдун машиналары. Бул күйүүчү май ташуучу машина. Ал же солярка, же бензин алып келе жатат. Алардын арасындагы аралык чоң. Бүгүн аба ырайы анча жакшы эмес. Татаал аба ырайы болууда. Мына экинчи машина келе жатат. Ооба. Алардын ортосундагы аралык бир тоо экен. Ооба, бул коопсуздук максатында ушундай жасалат. Конвойлор күн сайын жогору көтөрүлүшөт экен. Алардын ар биринде адатта 10дон ашуун машина. Алардын баары Кумтөрдүн коопсуздук кызматынын коштоосунда жүрүшөт. 0766 0766 угуп жатам. 12 машина азыр Сары-Майнок постунда. 10-15 мүнөт токтойбуз, чынжырларды текшеребиз, анан жүрө баштайбыз. Ежедневно
мы перевозим... Биз күн сайын компаниянын керектөлөрү үчүн 600 тоннага чейин аргандай жүктөрдү ташыйбыз. И статистика показывает, Статистика айдоочулардын жана коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин аракеттери өз жемиштерин берип жатышкандыктарын көрсөтүп турат. свои плоды. У нас самое минимальное количество... Күн сайын 20-25 ири габариттүү машиналар өйдө чыгып жана төмөн түшүп турганына карабастан, бизде жол транспорт кырсыктарынын саны эң аз. Крупногабаритных машин поднимаются и спускаются. Сарымойноктон Барскон ашуусуна чейин өйдөлгөн жолдун эң татаал участогу жатат. Мында 30 тик бурулуш бар. Серпантин. Мына ошондуктан машиналар жай жүрүшөт. Өзгөчө аба ырайынын бүгүнкү шарттарында бул участокто конвойду кууп өтүүгө болбойт. Ошондуктан биз алардын артынан келип жатабыз. Бензовоздор узун тизмек болуп Серпантинде келе жатышат. Биринчи машина Барскон ашуусуна чыгып калса, акыркысы тээ төмөн жакта. Биз бардык машиналардын көтөрүлүшүн күтүп тура албайбыз да, ошондуктан кете берелик. Барскон ашуусунан кийин Кумтөркени жайгашкан өрөөн ачылат. Бул жерде жетишээрлик суу, дем алуу оорлоодо. Ар бир кескин кыймыл энтигүүгө алып келет. Кычкылтектин жетишсиздиги сезилип калды. Айланада кар баскан мейкиндик. Кар кете баштаган май айында бул жердеги көптөгөн көлдөрдү көрүүгө болот. Азыр алар көрүнбөйт. Сайтка кире бериште биз контролдук өткөрүүчү пунктта токтодук. Коопсуздук кызматынын кызматкери биздин документтерди текшергенден кийин бизге бир нече суроо берип, андан ары кое берди. Мындан тышкары биздин машинага жылтыраган маяк жана жарыкты чагылдырган желекче орнотулду. Анатолий, машинага эмне үчүн бул желекчени жана жылтыраган орнотушту? Ну это сделано для того, чтобы Желекчени бизде белгилеш үчүн коюшту. обозначить, Себеби сайтта ири габариттүү машиналар жүрөт. чтобы не попасть под машину. Бул коопсуздук техникасы максаттарында жасалат. Техники безопасности. Мен сайтка киргенге чейин дагы бир процедурадан жеке кароодон өтүшүм керек. Кароо сайттын аймагына тыюу салынган предметтер кирбеши үчүн зарыл. Аларга курал, наркотиктер, алкоголь кирет. Түгүл суу эмес абалдагы бирөөнү бул жака киргизишпейт. Өзүн адаттагыдай сезиши үчүн врачтар сайтка көтөрүлгөндөн бир күн мурда эле алкоголдон баш тартууну сунуш кылышат. Жаңыдан келип жаткан бардык кызматкерлер, келген адамдар алкоголго текшерүү процедурасынан өтүүгө тийиш. Бул үчүн алкосенсор прибору бар. Караңыз, нөлдүк көрсөткүч. Теремден алыңыз. Эриндериңиз менен түтөкчөнү кымтып, акырындап дем чыгарыңыз. Даярданыңыз. Бүттү, рахмат. Сизден чыккан бууда алкоголь жок. У нас существуют определенные правила для всех въезжающих на рудник. Бизде кен ишканасына кирип жаткан бардык адамдар үчүн белгилүү бир эрежелер бар. Ар бир адам имараттан сыртта болгон учурда дайыма жарыкты чагылдыруучу чыптаманы кийиши керек. Сиздин сырттан келген адам экениңиз көрүнүп туруш үчүн атайын бежикти тагыныңыз. Кумтөр кен ишканасынын бардык өндүрүш участоктарында каска жана көз айнек кийип жүрүү милдеттүү. Фабрикада да жана башка объектилерде да. Мен кароодон өттүм. Эми Кумтөр кен ишканасынын аймагында эркин жүрүп алам.
Бирок мен өндүрүштүк объектилерде болуудан мурда медициналык кароодон өтүшүм керек. Мен азыр андан өтөм. Чем я сейчас и займусь. Негизи мен жетишерлик дени сак адаммын. Бирок бул жерде өзүмдү анчалык ыңгайлуу сезген жокмун. Өзгөчө кескин кыймылдарды жасаганда же жогору көтөрүлгөндө. Кычкылтек жетишпей жаткандыгы сезилүүдө. Мына ошондуктан акырын басып жана терең дем алуу керек. А мен бара жаткан медициналык клиника ушул административдик имаратта жайгашкан. Все сотрудники Кумтора Кумтордун бардык кызматкерлери жыл сайын милдеттүү түрдө толук медициналык изилдөөдөн өтүшөт. Мына ошондуктан алар мында бийик тоо шарттарында иштөөгө даяр. А мен болсом бул жака биринчи жолу келип отурам. Ошондуктан жаңы шарттарда иштей ала тургандыгымды түшүнүү үчүн компаниянын медпунктунда врачтын кароосунан өтүүгө тийишмин. Баса сиздер мында адамдар көп экендигин көрүп турасыздар. Кумтордун бардык кызматкерлери бул жакка келишип, бардык зарыл медициналык процедуралардан, медициналык кароодон, эмдөөлөрдөн жана башкалардан өтө алышат. А менин бул жерге келишимдин себеби башка. Мүмкүнбү? Ооба, өтүңүз. Отуруңуз. Жаңы келдиңизби? Ооба. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Бир аз адаттан тыш. Дем алуу оор болууда. Сейчас врач с помощью Азыр врач мына бул аппараттын жардамы менен менин артериалдык кан басымымды, пульстун жыштыгын жана кандын кычкылтек менен толукталышынын деңгээлин аныктайт. 3 көрсөткүч тең менин организм кандай абалда тургандыгын көрсөтмөкчү. Кан басымым 130-85тен ашпосу. Ал эми кычкылтектин курамы 80-85%дан кем болбошу жакшы. Эгерде организм жайында болсо, көрсөткүчтөр да нормада же ага жакын болушат. А эгерде адам ооруп турса, жекен ишканасына келер алдында алкоголь ичсе, анда кан басымы жогорулап кетет. Для того, чтобы адаптация проходила. Адаптация алдаганча жеңил өтүшү үчүн жөнөкөй жоболорду сактоо керек. Простым правилам. Алгачкы күндөрү тереңирээк дем алуу, жайыраак басуу керек. Суусундукту көбүрөөк ичкиле, себеби нымдуулук мында өтө төмөн. Түнкүсүн ашыкча тамак жебегиле. И на ночь не переедать. Эгерде менин көрсөткүчтөрүм нормага ылайык келбесе, анын үстүнө мен өзүмдү жаман сезсем, анда медпунктта мага баардык зарыл жардамдарды көрсөтө алышмак. Мисалы, барокамерага жаткырышмак. С помощью этой установки Бул жабдуунун жардамы менен пациентти дал ушул тоо оорусу менен бул жабдууга жаткызуу менен биз аны деңиз деңгээлине түшүрө алабыз. Демек, тийиштүү ыңгайлуураак шарттарды түзөбүз. Андан тышкары медпункт травма алган, капилет кырсыктаган учурларда инфаркт жана инсульт болгондо биринчи жардамды көрсөтө ала тургандай болуп жабдылган. Бул бөлмөдө биз ар кандай манипуляцияларды жүргүзөбүз. Инъекция саябыз. Бул бөлмө шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн арналган. Бактыга жараша Кумтөрдө болгон учурубузда капилет кырсыктаган учурларга күбө болгон жокпуз. Мына ошондуктан биз кен ишканасынын кызматкерлеринен эгерде кызматкердин бири өндүрүштүк травма алып калса, бардык кызматтар кантип иштей тургандыгын көрсөтүп берүүнү өтүндүк. Ошентип гараждын жумушчусу тизесин катуу окустатып алды дейли. Кумтөрдө иштегендер олуттуу травмаларды алып калган жана капилет кырсыктар учурунда аракеттин так схемасы иштелип чыккан. Мындай окуулар экстремалдык кырдаалда эмне кылуу керектигин бардыгы билиши үчүн мезгил менен өткөрүлүп турат. Жапа чеккендин коллегалары болгон окуя жөнүндө алгач мастерге билдириши керек. Мастер кырдаалды баалады жана врачтар менен коопсуздук кызматын чакырды.
Бул жер ооруган жокпу? Кайсы жер ооруп жатат? Врачтар жабыр тартканды карашууда. Резина жана шакшактарды жана таңууларды коюшуп, таңышып, аны медпунктка алып жөнөштү. Ошол жерден гана ага зарыл жардамды сапаттуу көрсөтө алышат. Мезгил менен Кумтөрдүн врачтарына компаниянын кызматкерлери болушпаган адамдарга, чабандарга, мергенчилерге, альпинисттерге да шашылыш медициналык жардам көрсөтүүгө туура келет. Бул жерде жардам көрсөтүү үчүн тар багыттар боюнча гана билимдерге ээ болбош керек. Алардын ар бири кардиология жана травматология боюнча сертификаттарга ээ. Мен эми иштей берсем болобу? Сиздин көрсөткүчтөрүңүздү жана абалыңызды эске алуу менен мен сиз бул бийиктикке боло аласыз деп ойлойм. На данной высоте. Мына медициналык кароо ийгиликтүү өттү. Эми мен лагерге жайгаша алам. Саламатсызбы? Сиздерде катталууга жана жайгашууга болобу? Ооба, албетте. Сиздин келе тургандыгыңыз жөнүндө бизге эскертишкен. Биз сизге бөлмө беребиз. Айтыңызчы, сиз биринчи жолу келип жатасызбы? Ооба. Жакшы, мен сизди узатып коеюн. Кумтөр ишканасынын лагери 19 бөлүктөн турат. Алардын баары бир узун коридор менен бириктирилген. Ар бир бөлүктө 1, 2 же 4 орунду бөлмөлөр бар. Лагерде бир эле учурда компаниянын 1700 кызматкери жана подряддык уюмдардын кызматкерлери жайгаша алышат. Кээде мында коноктор да болушат. А мында цивилизациянын ыңгайлуулуктары кандай? Азыр сизге баарын көргөзөм. Мына 13-блок. Анда сиз жашайсыз. В этом блоке вы будете проживать. Бул жайда дааратканалар бул жагында. Где что у нас располагается. Душтары бул жагында жайгашкан. Жуунуучу жай. Ысык жана муздак суу бар. Горячая вода, холодная вода. Здесь у нас мында кир жуучу жай. Кир жуугуч жана кургаткыч машинкалар бар. Эгерде сиз бир нерсе жуугуңуз келсе, мындан пайдалана аласыз. Так. Бул сиздин бөлмө. Мына ачкычыңыз. Рахмат. Можете оставить свои вещи. Тамак ичкиңиз келсе, ашканага баралы. Мен жашай турган бөлмө бир орунду. Ал чоң эмес, бирок жетишерлик ыңгайлуу. Аны 3 жылдыздуу мейманкананын номери менен салыштырууга болот. Керебет, анча чоң эмес стул, шкаф, телевизор жана автономдуу жылытуу системасы. Сыртта 40 градус болуп турган учурда бул өтө маанилүү. Лагердин тейлечүү персоналы тазалыкты карап турушат. Шешептерди алмаштырышат, бөлмөлөрдү иреттешет. Жалпысынан мында деңиз деңгээлинен дээрлик 4000 метр бийиктикте иш күнүнөн кийин толук баалуу жана жетишерлик ыңгайлуу эс алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Лагерь шаарга окшош. Мында өзүнүн микрорайондору, көчөлөрү жана жандуу кыймылы бар кесилиштер бар. Бардык шаарларда болуп келгенде эле мында күнүнө 2 жолу кызуу чыңалуу болот. Алар өзгөчө мында ашкананын жанында байкалат. Кана мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жергиликтүү ашпоздор эмнелерди бышырышканын көрөйүн. Бул жерде салаттар.
Я, пожалуй, возьму Мен бир аз помидор алып алайын. немного помидоров. Себеби бизге алгачкы күндөрү ашыкча тамактанууну сунушташпады белем. Здесь Мында таттуулар, алардын кереги жок. Саламатсызбы? Если Мүмкүн можно, болсо две 2 котлет котлеты. жана фри картошка. Жок, рахмат. Спасибо. Спасибо Чоң большое. рахмат. Эми мунун баарын татып көрөйүн. Попробую. Кумтөрлүк ашпозчулар Европалыкта улуттук тамактарды сунуш кылышат. Европалык ашкананы канадалык шеф ашпозчу башкарат. Ал эми бизге көнүмүш борщту, лагманды же беш бармакты биздин ашпозчулар даярдашат. Менюда күн сайын күрүч жана картошка, уйдун, койдун чочконун эти, жашылчалар жана жемиштер бар. Жумасына 2 жолу менюда тоок эти, 1 жолу балык эти болот. Ар бир кызматкер табитине жараша тандап алат. Эмнени жана канча кааласаң жегенге болот. Бийик тогуш шарттарда тамактануу толук баалуу болууга тийиш. Бирок врачтар ашыкча салмак болуп кетпеши үчүн ашыкча жебөөгө кеңеш беришет. Бүгүн бизде уйдун этинен гуляш болот. Лидия Ташпаева кенешканасында дээрлик алгачкы күндөн баштап иштейт. Азыр баардык шарттары бар дейт ал. Амурда суу алуу үчүн дарыядагы музду чагып, кол менен картошканы тазалап жана этти туурашыбыз. Бийиктикте окуп жана башкача даярдоого үйрөндүк дейт ал. Чынында баары адаттагыдай эле. Болгону мында тамак даярдоого 2-3 саат убакыт ашыкча кетет. Бул бийиктикке жана кычкылдыктын жетишсиздигине байланышкан. Азыр ашканада иш максималдуу механикалаштырылган. Орта жатма жумушту атайын аппараттар аткарат. Алсыз мынчалык адамдарды тамактандыруу кыйын болмок. Дегенкиси ашкана кен ишканасы сыяктуу эле күнү түнү иштеген бүтүндөй комбинат. Анын үстүнө Кумтөрдүн ашканасы дайыма өзүнүн ар түрдүүлүгү менен даңкталган. Ар жумада Кумтөрдүн ашпозчулары 1,5 тонна койдун, 2,5 тонна уйдун этинен тамактарды даярдашат. Күн сайын 100 литрге чейин сүт жана тооктун 4000 жумурткасы кетет. Вот это все мясо, получается, мы получаем из каракола. Мына бул этти биз караколдон алабыз, жергиликтүү. Азык-түлүктөрдүн 80%-ын Кыргызстандан алабыз деп айтсак болот. Кумтөрдүн ашпозчулары даярдагандан сериги гана калат. Дээрлик баары желип калат. Ашпозчу үчүн эң жакшы мактоо бул тамак калбаган табактар. Бош убакытта лагерде көңүлгө жаккан нерсе менен алектенүүгө болот. Спорту сүйгөндөр спорт залда тер кубалашат. Бильярд же стол теннисин ойношот. Лагерде китепкана жана намазкана бар. Бардык жерлердегидей эле мында да майрамдарды мыкты тосушат. Болгону алкоголсуз жана таң атканча сайраңдаганга тыюу салынган. Күн тартиби жетишерлик татаал. Саат кечки 10. Мен жатышым керек. Анткени эртең саат 4:30 турам. Баса көңүл буруп койсоңуздар, коридордо эч ким жок. Күндүзгү нөөмөттөгүлөр уктап калышкан. Анткени алар да 4:30 турушат. Менин Кумтөрдөгү алгачкы күнүм аягына чыгып баратат. Мен азырынча алтын кантип алаарын билген жокмун. Мына ошондуктан эртеңки күндү чыдамсыздык менен күтүүдөмүн. Мой сегодняшний рабочий день Менин бүгүнкү күнүм атайын кийимди кийүү менен башталат. Мына менин шкафым бар. В нем уже Анда мындай комбинезон илинип турат. такой вот комбинезон. Ал жука, сууктан сактай албайт. Бирок анын милдети башкада да. Ал кийимди булгануудан сактоого тийиш. Андан башка кийимде мына мындай жарыкты чагылдыруучу элементтер бар. Мага жылуу куртка да беришти. Ал дагы ушундай жарыкты чагылдыруучу элементтер менен жабдылган. Светоотражательными элементами. Все тот Баягы же эле коргоочу чыптама. жилет. Милдеттүү түрдө каска жана көз айнек. Аларсыз объектилерде болууга мүмкүн эмес. Албетте ботинка да бар. Ал өтө бекем, тыгыз, анда металл каптоосу бар. Бул бутка кандайдыр бир оор нерсе түшүп кетүүсүнөн сактайт. Ошондой эле өтө жылуу да. Они, кроме всего прочего, еще очень теплые. Мунун баарын кийүү үчүн убакыт да талап кылынат. Анын үстүнө көнбөгөндүктөн улам ошентсе да баштайлы. Мына даяр болдум. Планёркага барсам болот.
Кумтөр Кыргызстандын эң ири тоо кен ишканасы. Күн сайын кен ишканасында эле компаниянын жана подряддык уюмдардын 1,5 миңден ашуун кызматкерлери иштешет. Иш күнү түнү 2 мүнөттө жүрөт. Ар бири 12 сааттан. Анан да мына ушул миңдеген адам иштеген коллектив сааттай так иштеши үчүн ар бир нөөмөттүн башталышы алдында ар бир бөлмөдө пландоо жыйындары жүргүзүлөт. Мына биз пландоо жыйынына катышып жатабыз. Мындай пландоо жыйындары ар күнү эртең менен өтөт. Мындай эртең мененки нөөмөт алдыдагы иш күнүнө тапшырма алат. Саат эртең мененки 6. Адатта пландоо жыйыны. Анда тоо кен мастери өз кызматкерлерине тапшырмаларды бөлүштүрүүдөн башталат. На нижнем горизонте у нас работают 2 экскаватора. Төмөнкү горизонттогу чуңкурда 2 экскаватор 28 жана 23 иштеп жатат. Анвар 40-чы. 1240. Бир маны жектип жүрөсүң. Сол жактан орун калтырасың. Мүмкүн катарынан кандайдыр бир башка экскаватор туруп калат. 25-чи талас. Демек, сиз бул жерде иштеп жатасыз. Дуалды тазалоо. На этих же планерках старший горный мастер разбирает нарушения техники. Бул өтө маанилүү. Улуттук окуяларга жол бербөө үчүн коопсуздук техникасын ар бир өтө майда бузуу териштирилет жана чара көрүлөт. Ушул эле жерден баардык нөөмөт карьердеги дээрлик күн сайын жүргүзүлүп жаткан жардыруулардын убактысы жөнүндө да билет. Жардырууларсыз болбойт. Алтыны бар руданы казып алуу үчүн миңдеген түгүл миллиондогон тонна бош тапталган аска тектерин алып салууга туура келет. А то и миллионы тонн пустого спрессованного скального грунта. Ошентип жардырабыз. Чуңкурда төмөнкү горизонт. Мына ушул жерде жардырабыз. Жогорку горизонтто да жардырууларыбыз болот. Төмөнкүсүндө да, жогоркусунда да. Ушул эле мезгилде кошуна жайда бургулоо жардыруу иштерин пландоо жыйыны өтүп жатты. Бул жерде тоо кен мастери да өзүнө баш ийгендер менен алдыдагы жардыруулардын ордун, убактысын жана техникалык деталдарын талкуулоодо. Бүгүн саат 2-де жардыруу. Топ-шоп аралашма бетондук түйүн коркунучтуу. Азыр тоо кен мастери кайсы бөлүмдөр өз иш ордуларын эвакуациялоого тийиштигин аныктады. Жардырууну жүргүзүүгө карата бардык техника жана адамдар кен ишканасынан чыгарылат. Бул биринчи кезекте коопсуздук өңүтүнөн улам зарыл. Коркунучсуз аралыкта турган ошол эле бөлүмдөр өз иштерин улантышууда. Карьердеги кайсы участоктарда жардыруу иштери жүргүзүлө тургандыгын же зор самосвалдарга кайсы руданы жүктөп кайра иштетүүгө жөнөтүлүүсүн ушул жерден чечишет. Наш горный инженерный отдел. Биздин тоо кен инженердик бөлүм пландоо, перспективдүү пландоо, кыска мөөнөттүү пландоо, карьердеги тоо кен иштерин пландоо менен алектенет. На карьере. Тоо кен инженердик бөлүмдү көркөмдөп айтканда, жалпы тоо кен ишканасынын мээси деп атоого болот. Мында жардыруу, бурголоо жана тоо кен иштеринин орундарын гана аныкташпайт. Бул бөлмөдө канча руда кайра иштетүүлүгө жөнөтүлө тургандыгын да чечишет. Фабрика үзгүлтүксүз иштөөгө тийиш. Ал токтогон ар бир күн компания үчүн өтө кымбатка турат. Мына ошондуктан сырьё, башкача айтканда алтыны бар руда. Бул жака аны кайра иштетүү жана алтынды бөлүп алуу дайыма ашыкча оорундук келтирүүсүз же тескерисинче токтоп турууларсыз жүрө турганчалык көлөмдө келип турууга тийиш. Күчтөрдү жана каражаттарды пландоо, сабаттуу бөлүштүрүү, ошондой эле кызматкерлердин өз иштерине жоопкер мамилеси кен ишкананын натыйжалуу иштөөсүнүн негизин түзүшөт. Буларсыз мындай оор шарттарда алтынды казып алуу мүмкүн болбойт эле. Бирок бургулоо жардыруу иштерин пландоо жыйынына кайра келели. Пландоо жыйындарынын жагымдуу жагы да бар. Мында коопсуздук техникасын бекем сактаган кызматкерлерди белгилешет. Компанияда коопсуздук техникасын сактагандыгы үчүн кызматкерлерди колдоонун бүтүндөй системасы бар. Сени мактап гана тим болбостон сыйлык акча да беришет. Ишканада 5 жыл аралыгында иш убактысын жоготпой иштегендерге алтын белги жана сертификат, коопсуз иштеген 10 жыл үчүн саат тапшырышат. Кумтөрдө 15 жылдан бери иштегендерге кымбат баалуу ташы бар алтын шакек беришет. Мага жер шарынын көптөгөн жерлеринде иштөөгө туура келди. Ошондуктан Кумтөрдө иштеген кыргыз кызматкерлер эмгекчил, өтө акылдуу, өтө таза адамдар деп айта алам. Алар өз пикирлерин, каалоолорун ачык айтышат. Анан эң башкысы, алар өтө коопсуз иштей алышат. Бул үчүн мында бардык шарттар түзүлгөн. Биз дүйнөдөгү эң коопсуз алтын кен ишканаларынын бирибиз. Пландоо жыйындарынан кийин баардыгы иш ордуна жөнөшөт. Коопсуздук техникасы кызматкерлерге ишкананын аймагында жөө басууга тыюу салынат. Мына ошондуктан баары иш ордуларына вактылык машиналар менен жөнөшөт.
Падышалык Россия убагында эле Кумтөр аймагына изилдөөчү экспедициялар жөнөтүлгөн. Алгачкы олуттуу иликтөөлөр бул жерде өткөн кылымдын 20-жылдарында башталган. Кумтөр кенинин өзү 1978-жылы ачылган. Ошол кезден бул жерде мына бул имарат Кумтөр чалгындоо партиясынын геологторунун шаарчасынын бир бөлүгү калган. Советтик геологтордун баалоолору боюнча Кумтөр кенинин запастары 316 тоннаны түзгөн. 200 тоннадайын ачык мам, башкача айтканда карьерди казып алууга болот деп эсептелген. Бирок КПСС башкы комиссарынын саясий бюросу долбоордун жогору наркынан улам СССР министрлер советинин астындагы баалуу металлдар жана алмаздар башкы башкармалыгы тарабынан даярдалган техникалык экономикалык негиздемени бекиткен жок. Ал жылдардагы тоо кенчилер кендин инфраструктурасынын курулушуна миллиардка жакын советтик рубль жумшоону пландаштырышкан. Ал ошол учурда 1,5 миллиардка жакын АКШ долларын түзгөн. Кенди өздөштүрүү Кыргызстан көз каранды сыздык алгандан кийин жана чет элдик инвестицияларды тартуунун жардамы менен гана башталган. Канадалыктар болгону 452 миллион доллар жумшоо менен ишкана кура алышты. Анын үстүнө рекорддук кыска мөөнөттө 1993-жылы Кумтөр Оперейтинг компания түзүлгөн, а 1997-жылы алтынды өндүрүштүк өндүрүү башталган. С момента открытия месторождения Кен ачылгандан баштап Кумтөрдүн алтынынын запастарын көп жолу кайра эсептеп чыгышты. Азырда тактоо иштери жүрүүдө. Кумтөр кенин ачыкма менен башкача айтканда карьерди гана өздөштүрүү мезгилинде өткөн кылымдын 80-жылдарында советтик адистер пландаштырышкандан көп алтын өндүрүлгөн. Бирок алтынды алуудан мурда металлы бар руданы кайсыл жерден казууну так билиш керек. Бул күн сайын иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан Кумтөрдүн геологторунун башкы милдети. Кен Кумтөр тренди деп аталган жерде жатат. Бул 200 миллион жыл мурда түзүлгөн өз алдынча Тянь-Шань алтын кемер. Бул кемер Кыргызстандын чыгышындагы Сары Жаз дарыясынын жогору жагынан Өзбекстандын батышына чейин байкалат. Мында сары металлдагы да көп. Ырас, аны дээрлик көрүүгө болбойт. Себеби геологтордун тили менен айтканда, Кумтөрдүн алтыны жука дисперстүү, чалчылган жана микронду бөлүктөр болуп, башка металлдардын курамына кирет. Силер бул жерден алтынды көрбөйсүздөр, себеби ал өтө жука. Ал 5 микрон чектеринде. Башкача айтканда алпирит деп аталган. Мына бул минералдын курамына кирет. Ооба, өнчөсү алпиритте болот. Бирок азыр биздин акыркы жылдардагы иликтөөлөрүбүздөн биз эркен алтында, башка минералдардын курамында да ал боло тургандыгын көрүп турабыз. Ошентип, Кумтөрдүн алтыны негизинен пириттин жана сейрек учурда халькопириттин курамына кирет. Баса халькопириттин мүнөздүү, жылтыраганынан улам аны алтын менен чаташтырып алышат. Бул алтынды көрүү үчүн геологтор микроскоптун жардамы руданы эң майда 30 микронго чейинки бүртүгүн кароосу керек. Салыштыруу үчүн айтсак, адамдын чачы орточо 80 микрон. Мына алтын кылпын. Мында алтын кылпын пирит жана бозомтук руда тинантит менен жуурулушкан. Бозомтук руда менен пириттин чектеринде. Мына алтын кылпын рудалык эмес массада отурат. Анда да бозомтук руда менен жуурулушуп. Мына алтын кылпынча. Бургулоочу жабдуулардын жардамы менен кендин ар кайсы чекиттеринде күнү-түнү алтын изилдөө жүрүп жатат. Жердин түпкүрүнөн тектен үлгүлөрү алынып чыгат. Аны изилдөө менен геологтор бул участокто алтын бар экенин аныкташат. А болгон учурда канча экендигин да. Мына азыр бургулоо процесси жүрүүдө. Мына бул айлануучу бөлүгү 68 градус бурч менен акырындап жерге кирүүдө. Айлануунун ылдамдыгы минутасына 1600 Ал мындай деңгээлге жеткенде, ага дагы бир кошулат жана бургулоо процесси улантылат. Азыр 270 метрди өттү. Дагы 600дан ашуун метр өтүү керек. А бургулоо жеңил жүрөбү же оорбу? Жайынча эле жүрүп жатат. Башкача айтканда, эң татаал эмес участокто. Ооба, эң татаалы эмес. Ада кайсы жерде татаалыраак? Татаалыбы? Карьерде татаал болгон. Андан кийин Сары Төр участогунда анда татаал жана ошондой эле кыйынчылыктар. Бургулоо эмненин эсебинен жүргүзүлөт? Кандай ыкма менен? Бургулоо насостон забойго сууну берүү менен айландыруу жана тоо текти майдалоо ыкмасында жүргүзүлөт. Роман бул точкада иштөө жеңил деп нандырат. Бирок иш жүзүндө бул чыныгы каармандар үчүн сыноо. Себеби баары деңиз деңгээлине 4000 метрден ашуун метр бийиктикте жана катуу аязда жүрүп жатпайбы?
Бул кесиндилерди же илимий айтканда аншлифтерди үлгүлөрдү тандап алуучу Александр жасайт. Бул геологтор тектин үлгүсүн аралашкандан кийин жасашканы. Алар өздөрүнө керектүү, кызыктуу үлгүлөрдү тандап алышат. Анан бул жака алып келишет. Андан кийин ал жерде микроскоп менен бул иштин баарын иликтешет. Баса алтындын бар экенин аныкташ үчүн дайыма эле аншлифтер жардам бербейт. Кээде руданын сүрүлгөн кесимдеринде пирит же халькопириттин кыпындары гана көрүнөт. Бул алтында. Жок, жылтырагандын баары эле алтын эмес. Түшүнүктүү. Бул ар башка минералдар. Анан алар тийген жарыктан улам ушундай көрүнөт. Бул үлгүлөрдүн баары жердин түпкүрүнөн алынып чыккан рудадан жасалат. Бул узун стержендер тектин үлгүлөрү, алар скважиналарды бургулоодо алынат. Бул тектин үлгүлөрүнүн кайсынысында сөзсүз алтын бар? Вот, например, интервал, да, представлен породами, называемыми метасоматитами. Вот, например, Мисалы мына интервал метасоматитер деп аталышкан тоо тектеринен куралган. Кварцевого состава метасоматит. Аларда алтын бар. Канча алтын экенин азыр мен айта албайм. Биз азыр аны алгач сүрөттөн жазабыз. Документтештиребиз, текшерип көрөбүз. Андан кийин бул үлгүлөр анализге кетет. Геологиялык чалгындоо иштеринин тигил же бул чекитинде алтын бар же жок экендигин биротолог жана кайра талашкыс вердиктин ушул лабораториядан чыгарышат. Мы являемся пробирно-аналитической Биз лабораторией. ар кайсы бөлүмдөрдүн берилүүчү рудалардын анализдерин түздөн-түз жүргүзгөн үлгү аныктоочу аналитикалык лаборатория болуп саналабыз. Бул геологиядан, геологиялык чалгындоодон, башкача айтканда алмаздык бургулоо жана руданы кайра иштетилүүсүн байкап туруу үчүн фабриканын өзүнүн алынып келингендер. Переработки руды. Үлгү аныктоочу аналитикалык лаборатория Кумтөрдө башка көптөгөн объектилерден, анын ичинде алтын алгычы фабрикадан да мурда пайда болгон. Алда түшүнүктүү, геологиялык чалгындоо мында алгачкы өнөр жайлык алтын пайда болгондон бир нече жыл мурда башталган. Лабораториянын кызматкерлери алар саперлор сыяктуу эле жаңылышууга укуктары жок экендигин айтышат. Себеби тигил же бул участокто масштабдуу иштер жүргүзүлөрү, чоң капиталдык салымдар жана зор сандагы адамдардын эмгеги салынаары аларга байланыштуу. Мына ошондуктан лаборанттар аларга геологтор жиберген баардык материалдарды тыкан изилдешет. Лабораторияда жана калса алтынды сынамык эритүү да жасалышат. Алгач руданын изилдөөлөрүн зарыл компоненттер менен аралаштырышат жана ага анализ үчүн зарыл болгон реагенттерди кошушат. Мына ушундан кийин аралашма бар, фарфор тигилдерди эритүүчү мини мештерге жөнөтүшөт. Анда Цельсия боюнча 1100 градус температурада лабораториялык эритүү жүргүзүлөт. Бир аз убакыттан кийин тажрыйбалык үлгүлөрдү мештен алып чыгышат, музлатышат. Андан кийин пайда болуп калган айнекти сындырышат, а куйманы анализге жөнөтүшөт. Натыйжаларды алгандан кийин лаборанттар руданын конкреттүү үлгүсүндөгү алтындын курамы жөнүндө отчетторду беришет. Лабораториянын куруу тундуусунан кийин гана кенишканасынын баардык калган кызматы руданы казып алуу жана кайра иштетүү боюнча иштер кайсы жерде жана кантип жүргүзүлөөрүн чечишет. Геологтордун иликтөөлөрү компанияга карьерди эксплуатациялоонун мөөнөтү 2021 жылга чейин узартууга мүмкүндүк берди. А кендеги өндүрүштүк пландар 2026 жылга чейин эсептелүүдө. Карьер бул адам колунан жаралган эбегейсиз нерсе. Бир убакта бул жерде деңиз деңгээлинен 4200 метр бийик чокуу болгон. Азыр адамдар улам жердин түпкүрүнө кирүүдө. Анда алтынга бай рудасы бар, кыртыш жатат. Кумтөр дүйнөдөгү эң бийик тоолуу кендердин бири. Перудо гана ушундай татаал шарттарда алтын казып алышууда. Келгендерге Кумтөрдүн карьери ар кандай таасир калтырат. Бирөөлөрдү анын тереңдиги коркутат, башкаларын техникалык прогресстин жетишкендиктери жана азыркы адамдын өзүнүн керектөөлөрүнө ылайык ландшафт өзгөртүү мүмкүнчүлүгү суктантат. Ландшафт в соответствии со своими потребностями. Сейчас я нахожусь в так называемой золотой яме. Азыр мен алтын чуңкур деп аталган жерде турам. Бул карьердин эң түбү. Мында алтын курамы эң бай рудалар жатат. Дал мына ушул жерде бүгүн жардыруу жүрөт. Менин арт жагымда азыр бургулоо даярдык иштери жүрүүдө. 152 скважина даярдалууда. Аларга кийинчерээк жардыруучу заттар коюлат. Анан бир нече сааттан кийин бул жер жок болуп калат. Пайдалуу кен байлыктарды казып алуу жардырууларсыз мүмкүн болбойт. Руданы казып алуу үчүн миллиондогон жылдарда беке маскаларга айланып калган тоо кен тегин майдалуу керек. Мына ушундан кийин гана бул жерде техника иштей алат.
Эмне үчүн бул жардыруулар жүргүзүлөт? Себеби мында бош же тескерисинче бай тоо тек болгону үчүнбү? Жок, мында рудалык зона. Биз анысына карабайбыз. Толук горизонт жардырылууга тийиш. Ал бош же бош эмес экенине карабастан, биз мында бардык жерди байкап көрөбүз. Рудадагы алтындын курамы ар бир участокто аралашкан. Кээде байкатмарга чейин жетүү менен кумтөрлүктөр тоннасына 200 грамм бар руданы казып алышат. Бирок бул сейрек нерсе. Тоннасына 10 грамм эле бай руда болуп саналат. Адистер руданын тоннасына 3-4 граммы жакшы көрсөткүч деп эсептешет. Тоннасына 1 граммдан аз баалуу металл болгон жарды рудалар да бар. Ал эми алтыны бар рудага жетүү үчүн миллиондогон тонна бош тоо текти алып салууга туура келет. Мына ушинтип жыл артынан жыл сайын, күн артынан күн сайын жардыруу артынан жардыруу жүргүзүү менен алтын өндүрүүчүлөр өз максатына, рудасы бар текке жакындашат. Дал мына ушул жерден алтын эмне үчүн арзан болбой тургандыгын түшүнүктүү болуп калат. Ушул эле жерде ар бир скважинадан геологдор изилдөө үчүн үлгүлөрдү алышат. Аларды дароо эле үлгүлүк аналитикалык лабораторияга жиберишет. Анда анализ жүргүзүлөт жана алынган үлгүлөрдө алтындын курамы кандай экени анык болуп калат. Андан тышкары геологдор ар бир скважинанын координаттарын жазышат. Аларга мында спутник жардам берет. Уюл эмне үчүн керек экени кийинчерээк түшүнүктүү болот. Мына мындай чуңкурлар жазалабы? Ооба. Алардын тереңдиги кандай? Тереңдиги 9,6 метрдей. Ар бир скважина бургуланышы керек. Ал жака эмне салынат? Так, у нас затыкалывается туда сперва боевик. Бизде ал жака алгач дүрмөт салынат. Патрон дүрмөт. Патрон дүрмөттөн кийин жардыргыч. Жардыргыч материал. Бизде норма бар. Нормадагыдай салабыз жана көмөбүз. Скважинала толтурулган жардыргычтар суюк. Аларды момундай машиналар куюшат. Бир жардырууну жүргүзүү үчүн 7ден 12 тоннага чейин мындай жардыруучу курам керек. Жардырууга даярдык жүрүп жаткан мезгилде карьердеги иш токтоосуз жүрүүдө. Ну, у нас в данный момент на карьере, вот в смену... Бизде учурда карьерден өмөткө 100ге жакын адам чыгууда. Булар түздөн түз тийишелүү адистер, самосвалдардын, экскаваторлордун, грейдерлердин, жүктөгүчтөрдүн операторлору эле. Андан тышкары мында бургулоочулар, жардыруучулар иштешет. Аларда 60-80 адам. Это тоже где-то около 60-80 человек. Арыкбек Мантаев Кумтөрдүн эски кызматкерлеринен бири. Ал ишканада 1994-жылдан иштей баштаган. Ал убакта ал алтын ылгоочу фабриканын курулушу менен алектенген. Кийин кайра квалификацияланды, токен бөлүмдө иштей баштады. Совет мезгилинде айтылгандай, жөнөкөй жумушчудан ага токен мастерлигине чейин жолду басып өттү. Как видите, я себя бодро чувствую. Көрүп турганыңыздай, мен өзүмдү сергек сезем. Кадимкидей эле иштейм. Бул жерде иштин шарттары өтө жакшы, жашоо шарттары жакшы. Арыкбек Мантаев компаниянын кызматкерлеринин 95% сыяктуу эле Кыргызстандын жараны. Анын үстүндө кен ишканасында иштеп жаткандардын 70% Ысык көл областынын жашоочулары. Алар карьерде иштеп жаткан татаал техниканы, эбегейсиз катерпиллерди, же мында аташкандай каттарды, грейдерлерди жана зор либера экскаваторлорун жеңил эле башкарышат. Талайбек, сиз бул экскаваторда көптөн бери иштейсизби? Ооба, бул либеро техникасы келгенден бери. Канча жылдан бери? 3-чү жыл. А вы до этого... Буга чейин эмнеде иштедиңиз эле? На чем работали? Катта иштегенми? Мындай машинада иштөө үчүн канча окуу керек? Где-то Жарым жылдай. полгода идет. Бул сиздин кабинабы? Да. Ооба. Отурууга болобу? Болот. Бул стреланы жогору көтөрөт. Башкача айтканда, бул джойстикти жардамы менен чөмүчтү башкаруу жана аны көтөрүүгө болот. Ооба, көтөрүүгө жана түшүрүүгө. А муну менен? Бул менен платформа мунара бурулат. Биз азыр турган мунарабы? Ооба. Башкача айтканда, муну баары автоматташтырылган. Өзгөчө эмгектин кереги жок. Муну билүү гана керек. Ооба, билүү керек. Заманбап токен техникасы машинанын айдаганды гана билүүнү талап кылбайт. Эң заманбап анан спутник технологияларды да өздөшүрүү керек. GPS глобалдык позициялуу системаны колдонуу токен бөлүмү диспетчерлерине техниканын карьердеги ишин натыйжалуу координациялоого мүмкүндүк берет. Же мисалы, самосвал экскаваторго жакын келүү менен ал жүктөөгө даяр экендигин сигналын берет. А жүктүн зарыл көлөмү жүктөлгөндөн кийин экскаватордун компьютери жүктөөнү токтотуу керектигин билдирет. Мына ошондуктан экскаватордун джойстиктеринде отургандарды мында айдоочулар эмес, операторлор деп аташат. Курамында алтыны жок бош тек төгүүчү жайга жөнөтүлөт.
на отвал, значит, в общем. Төгүүчү жайга суткасына 2 нөөмөткө, ар бир нөөмөткө 80 000 тоннадан эсептесек, жалпысынан 160 000 куб ташылат. Эгерде аны тонна менен алсак, биз суткасына 1,5 миллион тонна ташып чыгабыз. Ал эми алтын ылгап алуу учурда тегирменге ташылат. Тегирмен үйдөгү эле турагычка өтө окшош, болгону өлчөмү чоң. Ал ири руданы керектүү өлчөмгө чейин майдалайт. Анан руда бул жерден фабрикага берилет. Бирок жардыруу болгон жерге кайра келели. Мында баары даяр. Коопсуздук техникасынын нормаларына ылайык, жардыруу болор учурда карьердин жана баардык жакын жайгашкан курулуштардан адамдар жана баардык техника коопсуз жайга чыгарылууга тийиш. Баардыгы коопсуз аралыкка көчүрүлгөндөн кийин башкы токен мастери жардырууга уруксат берет. Жардырууга уруксат берем. Бардыңарга рахмат. Бүттү деген команда берсеңиздер болот. Биринчи болуп жардырылган жерге жардыруучулар келет. Алар бардык заряддар жардырылганын жана адамдар менен техникалар үчүн коопсуздук жоктугун текшеришет. Андан кийин карьерге техника келе баштайт. А жардырылган жерге геологдор пайда болушту. Геологдордун колунда атайын прибор. Анын жардамы менен спутник аркылуу алар тигил же бул скважина кайсы жерде болгонун аныкташат. Жардыруу учурунда үлгүлүк аналитикалык лаборатория геологдор бул скважиналарды бурголооду алышкан, үлгүлөрдү иштеп чыккан. Эми кайсыл жерде алтынга байрууда бар экендиги, а кайсыл жерде металл дегеле жоктугу так белгилүү. Дал мына ушул үчүн спутник маркировкалоо керек. Мында байрууда, а мында жардырагы. Сиздер жиктеп жатасыздарбы? Ооба. Рудадагы алтындын курамы кандай экендигин жардырылган жердеги участоктарды белгилешкен ленталардын түстөрү боюнча аныктоо болот. Хайгрейдерди, башкача айтканда, курамында руданын тоннасына 10 жана андан ашуун грамм алтыны бар участокторду жашыл ленталар менен белгилешет. Андан ары медиум грейдер кетет. Руданын тоннасына 5-тен 10 граммга чейин баалуу металлы барлар. Бул участок же жашыл же кызыл түс менен белгиленет. 5 граммга чейинки алтыны бар участоктор кызыл лента менен белгиленет. Рудага контроль бөлүмүнүн техниги бардык участоктарды белгилегенден кийин дароо бул жака техника келе баштайт. Жана бул ленталар аркылуу тактоо менен экскаватордун оператору зор самосвалдарга жүктөй баштайт. Коопсуздук максатында жардыруу иштери күндүзү гана жүргүзүлөт. А кумтөрдөгү өндүрүштүк процесс 1 мүнөткө да токтотулбайт. Айдын жарыгында да карьердеги иш күндүзгүдөй эле кайнап турат. Кумтөрдүн өзүнүн жаралышы автотранспорттан улам мүмкүн болду. Машиналар менен ашуунун кыймыл шиймеси аркылуу бул жака 4000ден ашуун метр бийиктикке бардык зарыл курулуш материалдарын, техниканы, азык-түлүк жеткирилип жатты. Азыр болсо техниканын жаңы мууну эң оор жаратылыш шарттарда натыйжалуу иштөөгө жана алтын казып алууга мүмкүндүк берүүдө. Кумтөр бул гигант машиналардын падышачылыгы. Адамдар тарабынан билгичтик менен башкарылган бул зор техника гана экстремалдык шарттарда эбегейсиз ишти аткарууга жөндөмдүү. Кумтөрдүн машиналар дүйнөсү менен таанышууну биз компаниянын кызматкерлеринин иш ордуна жеткиришкен кадимки вахталык машиналардан баштайбыз. Ар бир күнү эртең менен саат 5-те жана кечки 5-те айдоочулар машиналарын өз иш ордуларына жөнөп жатышкан жумушчулар үчүн жылытып даярдап туруу үчүн мурдагы конуп учуучу талаага айдап келишет. Вахталык машиналар иштөөчүлөр өз иш ордуларына ыңгайлуу жана коопсуз жетип алышы жана нөөмөттөн кийин лагерге кайтып келүүсү үчүн ылайыкталып жасалган. Коопсуздук техникасынын эрежелери кенишкананын аймагында жөө басууга тыюу саларын эске салып коеюн. Баса вахталык машиналарда ошондой эле кумтөрдө жүрүп жаткан ар кандай башка транспортто айдоочу да, жүргүнчү да коопсуздук курун тагынып алышы керек. Бул кенишканасындагы бузууга болбой турган 5 алтын эреженин биринчиси. Номер 2 эреже бардык жол белгилеринин эскертүүлөрүн так аткарууну талап кылат. Белгилер кыймылдардын, багыттардын же мүмкүн болушунча коркунучтарды көрсөтүшөт. Максималдуу ылдамдыкты чектешет. Номер 3 эреже ар бир айдоочуда же ийри жүк техниканын операторуна жанына айдоочу күбөлүк болуусун талап кылат. Кенишканасындагы жол кыймылынын эрежелеринин сакталышына кумтөрдүн коопсуздук кызматы катуу көзөмөл кылып турат.
Айбек Шамырбаев КАТ-777Б ири жүк ташуучу самосвалдардын оператору. Бул Кумтөрдө иштеп жаткан самосвалдардын эң кичинекейи. Баса кичинекей деп айтуу да мында ыңгайлуу эмес го. Себеби анын жүк көтөрүмдүүлүгү 80 тоннага чейин, өзүнүн салмагы да бир нече жүздөгөн тонна. КАТ самосвалдын оператору болуп калуу үчүн Айбек атайын окуудан өткөн. Кумтөрдүн башка автомобиль техникасын башкаруу сыяктуу эле КАТ-777Бны башкаруу айдоочулук күбөлүктү гана эмес, ошондой эле заманбап компьютердик жана жада калса спутник технологиялары менен иштей билүүнү талап кылат. КАТ-777Б самосвалдын оператору бул кен ишканасындагы ири жүк техникасынын операторунун карьерасы башталган алгачкы баскыч. Бир нече ай иштегенден кийин Айбек мындан чоңураак самосвалга отурмакчы. Дагы бир топ убакыттан кийин зарыл тажрыйба жана билим алуу менен ал грейдердин же бульдозердин оператору боло алышы мүмкүн. Андан кийин ал экскаваторду башкара алат. Бул жолдун баарын 5-6 жылда өтсө болот. Азырынча Айбек жол кыймылынын эрежелерин бузуусуз иштөөсү жана коопсуздук техникасын сактоо керек. Расстояние между грузовиками, например, если мы стоим в ожидании. Мисалы, эгерде биз токтоп күтүп турсак, жүк ташуучу автомашиналардын, чоң самосвалдардын ортосундагы аралык 11 метрден кем болбошу керек. Айдап бара жатканда 33 метрден. Башкача айтканда, андан жакын аралык мүмкүн эмес. Бизде өзгөчө эрежелер бар. Мисалы, белгилер жок кесилиштерде өзүнчө эрежелер бар. Мисалы, сөзсүз жүк ташуучу самосвалга жол берүү. Например, обязательно нам надо уступить грузовой самосвал. Айбектин жана башка бардык операторлордун ири жүк ташуучу техниканы айдоо жана аны менен иштөө күндөмдөрү автоматизмге чейин жеткирилүүгө тийиш. Бул гиганттык машиналардын аварияларсыз жана бузууларсыз иштөөсүнүн ачкычы мына ушунда. КАТ-785С Кумтөр кен ишканасында иштеп жаткан самосвалдардын катарындагы кийинкиси. Ал бир ташыганда 130-140 тонна руда же тоотекти ташый алат. Мындай алыптын бийиктиги 5 метрге, а узундугу 11 метрге жакын. Өзүнүн салмагы 250 тонна. Бирок бул дагы мында күнү түнү иштеп жаткан самосвалдардын эң чоңу эмес. 2010 жылы Кумтөрдүн ири жүк ташуучу самосвалдарынын паркы жаңы модель КАТ-789С менен толукталды. Бүгүнкү күндө бул Кыргызстандын тоо кен казыбалуу өнөр жайында колдонулуп жаткан эң чоң жүк ташуучу машина. Анын паспорту боюнча жүк көтөрүмдүүлүгү 177 тоннаны түзөт. Машинанын бийиктиги 6 метрден, а узундугу 12 метрден ашат. Машинанын өзүнүн салмагы 317,5 тонна. Жалпысынан 2013-2011 жылдары компания өндүрүштү модернизациялоо жана кеңейтүү программасынын алкактарында КАТ-789 самосвалынан 36-ны сатып алды. Бийик жерде иштөөгө адаптацияланган мындай гиганттын бирөөсүнүн наркы АКШдан Кыргызстанга ташып келүүнү кошуп алганда дээрлик 3 миллион АКШ долларын түзөт. Бул жерде Кумтөрдө колдонулуучу техникага талаптар баарынан мурда бул бийик тоо шарттарында иштей алуусу. Анан албетте кээде -40 градуска жеткен климаттык шарттарда иштөөсү. Мунун баары техниканы тейлөөнү жана эксплуатациялоону татаалдаштырат. Бирок кен ишканасында иштин өзгөчөлүгүн эске алуу менен машиналар бул шарттарда үзгүлтүксүз иштөөсү зарыл. Бардык автомобиль техникасын тейлөө менен 2 автомастерская алектенет. Аларда 500гө жакын адам иштейт. Биздин башкы милдет техникалык тейлөө кызматтарын берүү жана коопсуздук эрежелерин камсыз кылуу жана аны менен кызматкерлерибиздин иштеринин коопсуздугун сактоо менен техниканын үзгүлтүксүз жана сапаттуу иштөөсүн камсыз кылуу. Техниканын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз талап кылынган кызматтарды берүү менен суткасына 24 саат жана жумасына 7 күн иштейбиз. Мында 3 ремонт жасалат. Биринчиси капиталдык ремонт, экинчиси жыйноо жүрүүдө, анан үчүнчүсү утурумдук ремонт. Анан кезеги менен оор техниканы техникалык тейлөө, пландуу техникалык тейлөө жасалат. Төмөнкү автомастерская гигант машиналардын ремонту гана эмес, аларды жыйноо менен да алектенет. Кеп оор техниканы чыгарылган жеринен жеткирилүүчү жерине чейин чачылган түрүндө алынып келгендигинде, алгач деңиз менен, андан кийин темир жол менен балыкчы шаарына чейин, андан мактар менен кен ишканасына жеткирилет. Жүк төмөнкүдө бөлүштүрүлөт. Алгачкы машина менен негизги рамасы жана кыймылдаткычы келет. Рамасы кыймылдаткычы менен гана. Ал жалпысынан 138 тонна, 140 тонна дейли.
Андан соң алдыңкы илгичтери кетет. Кузову 3 бөлүккө бөлүнөт. Кийин бул жерден ширетилет. Анан дөңгөлөктөрдү бир машинада алып келишет. Себеби 6 дөңгөлөк, алар өтө көлөмдүү. Алар бир машинада алынып келинет. Жыйноо жергиликтүү адистер тарабынан гана жүргүзүлөт. Бизде бир нече экспаттар бар, бирок алар экспаттардан кеңеш гана сурашат. Биз, тактап айтканда, мен 12 жылдан бери иштеп жатканыбыздан улам бул жыйноолордун процессин билебиз. Жогорку мастерскаяда шашылыш ремонт менен алектенет. Бирок төмөнкүдөн айырмаланып, ири жүк ташуучу самосвалдарга адистешкен. Ал да ага эң чоң кат кире ала тургандай болуп курулган. Эмиль, эмнеден улам бул жерде техника баарынан көбүрөөк сынат? Потому что... Суткасына 24 сааттан дээрлик токтобостон иштегенден улам болсо керек. Мына ошондуктан сынат. Негизинен ошондон улам. Бул бийик тоолуудан, аба ырайынан, кандайдыр бир өзгөчө шарттардан көз каранды эмеспи? Бул да таасир берет. Албетте азыраак. Анда суук жана башка. Силерде бир нерсе сынганда, деталдарды кайдан аласыңар? Силерде аларды ташып келип беришеби? Же өзүңөр аларды ушул жерден жасайсыңарбы? Бул жердеги складка запастык бөлүктөрдү алып келишет. Анан биз заказ беребиз. Бизге гаражга алып келип беришет. Бир нерсени ылайыкташтыруу үчүн бул жерде кандайдыр бир станоктор барбы? Ооба, бизде бул жерде болгон Caterpillar фирмасынын бардык техникасы үчүн, экскаваторлор үчүн гидравликалык шлангаларды жасайбыз. Liebherr экскаваторлору бар. Адатта бул жерде ремонтту кандай кыйынчылыктар жаралат? Трудности в любом деле, конечно, есть. Кыйынчылыктар албетте бардык иште болот да. Бирок негизинен булар өтө ири техника болгондугунан улам. Бардык запастык бөлүктөр өтө оор. Мына ушул негизги кыйынчылык, коркунучтуу. Вот это в основном трудно. Опасно. У такого самосвала. Мына бул кат самосвалынын бир дөңгөлөгүнүн салмагы канча? Одно колесо есть. 500 килограммга жакын. Плюс-минус. А бул бульдозерлердикичи? Мына бул калагы. Ну, самая маленькая запчасть. Эң кичине запастык бөлүгү 100 килограммга чейин. Айрым майда деталдарды айтпаганда. Оборотная часть. 2-3 тоннага чейин жеткени болот. До 2, до 3 тонн бывает. Кумтөрдүн бузулгус алтын эрежелеринин 5-си бул рулдук башкаруусу же тормоздук системасы иштебей аткан машинаны эксплуатациялоого тыюу салат. Айдоочу өзүнүн машинасын эң майда ремонтунда жасоого укугу жок. Мына ошондуктан күнөмдүк өндүрүш автомастерскаялардын кызматкерлеринен сервистин жогорку деңгээлин билүүсүн талап кылат. Баарын тез жана сапаттуу жасоо керек. Өзгөчө айталы экскаватордон жүктөөчтүн же самосвалдын ремонтун ал сынган жерде жасоого туура келгенде. Механиктерге иш жетиштүү. Кумтөрдүн автопаркы зор. Административдик транспорт эсепке албаганда эле карьердик техника гана 160 бирдиктей. Алардын арасында 9 Liebherr экскаватору жана 6 Caterpillar, 16 кастамандуу жана 4 дөңгөлөктүү бульдозер, 11 грейдер, 84 ири жүк ташуучу самосвал. Анын үстүндө өндүрүштү модернизациялоо пландарына ылайык техника жаңыртылмакчы. Ал эми гигант самосвалдардын паркы кеңейтилмекчи. Бул техниканын бардыгынын үзгүлтүксүз жана натыйжалуу, токтоолорсуз жана маршруттардан четтөөлөрсүз иштешин диспетчерская камсыз кылат. Мында кайсы машина кайда барып жана каерде иштей турганы чечилет. Жетишерлик жыш кыймылды башкаруу эң жаңы технологиялардын жардамы менен жүзөгө ашырылат. Бүтүндөй маршрут боюнча ошондой эле ар бир ири жүк ташуучу машинада диспетчер орнотулган. Алар GPS аркылуу спутникке сигнал жөнөтүшөт. Бул системанын жардамы менен диспетчерлердин саналуу секундаларда ар бир экскаватор же самосвал кайсы жерде тургандыгын аныктоосу кыйынга турбайт. Эгерде машина кайсы бир жакка кетип бара жатса да, биз аны аныктай алабыз. Машина өз багыты менен кетпей жаткандыгы тууралуу билинет. Биз рация менен байланышабыз, же ал өзү байкап калат. Анын мониторунда да маршрут боюнча кетпегендиги көрсөтүлөт. Эгерде ал көрбөй калса, кээде мониторду карабаган учурда болот. Сен багытың боюнча кетпегендигиң же сага башка багытты дайындашканы боюнча сигнал берилет. Муну система өзү билиштирет. Это тоже сама система распределяет. Адистердин байкоосундагы акылдуу техника ири жүк ташуучу автомашиналар менен биригип, ушунчалык натыйжалуу аракеттенгендиктен руданы же бош текти жүктөө жана ташуу процесси 1 секундага да токтотулбайт. Процесстин үзгүлтүксүздүгүнүн коопсуздук техникасын сактоодо колдоп турат. Бул Кумтөрдү дүйнөдөгү эң коопсуз тоо кен ишканаларынын катарына кошот.
Азырынча кумтөрдө алтынды казып алуу ачык ыкма менен гана жүргүзүлүүдө. 2006 жылы аны иштетүү жер астындагы ыкма менен гана мүмкүн болгон алтыны бар руданын запастары такталган. Алтынга баалар өскөндүктөн жер астындагы кен ишканасынын курулушу экономикалык жактан өзүн актай турган болуп калды. Рудага жетүү үчүн 2007 жылы өткөл боюнча чок шахталар эмес, жантайыңкы түшүүчү жерлерди же дагы айтып жүрүшкөндөй стволдорду куруу боюнча иштер башталган. Адистер түшүндүрүшкөндөй шахталарды текти вертикалдуу иштетүү АТО кабыл алынган. Кумтөрдө жер астындагы иштер 9 градус жантайуу менен жүргүзүлүүдө. Мына ушундан улам жантайыңкы ствол жантай иш деп аталып калган. Долбоор боюнча жер астындагы казуу эки жантайыңкы жол менен же бул жерде аташкандай порталдардын жардамы менен жүзөгө ашырылмакчы. Азыр стволдорду жердин тереңдигин көздөй казуу эки тарабынан тең жүргүзүлүүдө. Жыйынтыгында эки жактан казып алуу жер астында 300 метр тереңдикте кошулмакчы. Карьердеги сыяктуу эле жер астындагы негизги тоо кен иштери жардыруулардын жардамы менен жүргүзүлүүдө. Бүгүн жардыруучулар 127 килограмм жардыруучу зат коюшту. Бүгүнкүгө окшош жардыруулар күн сайын жүрөт. Өлкөдө мындай экстремалдуу шарттарда жантайыңкы стволдорду коюу боюнча квалификациялуу адистердин жетишсиздиги сезилгендиктен порталдарды салуу боюнча иштерде чет элдик адистер катышууда. Кумтөрдө бүгүнкү күндө дүйнөдө болгон эң алдыңкы технологиялар пайдаланууда. Бул тешүү процессинин өзүндө гана эмес, ошондой эле коопсуздук техникасына да тиешелүү. Кумтөрдө коопсуздук техникасы кызматы эң жакшы жолго коюлган. Мында биринчиден инструктажсыз, коопсуздук техникасына окутууларсыз эч кимдин иштөөсүнө жол беришпейт. Коопсуздук техникасына чоң маани берилерине биз биринчи порталга келгенде анандык. Мында бизди эмгекти коргоо боюнча инженер Данияр Касымалиев тосуп алды. Ал тартуу учурунда 620 метр өтүлгөн жер астындагы биринчи ствол боюнча экскурсияда бизди коштоп жүрмөкчү. Бирок анда мурда Биз мында келгендер үчүн кыскача киришүү инструктажынан өткөрүшүбүз керек. Баарыдан мурда силерди тааныштыргым келет. Бизде жетондорду илүү системасы бар. Ал алгач өтө зарыл. Ал жөнүндө билүү керек. Баарыдан мурда силер келүүчүлөр катарында дубалда илинип турган эки карточканы алышыңыздар керек. Андан кийин бир карточканы силер өзүң сактоочуга, а экинчисин фонарикке алмаштырууңар керек. Фонарик силер үчүн сактоочуну тапкан ячейкадагы карточканын номерине дал келүүгө тийиш. Бул карточкалар эмне үчүн керек? Бул баарыдан мурда бизде ким жер астында жүргөнүн каттоо үчүн керек. Баарыдан мурда эгерде кандайдыр бир авария болсо, биз ким азыр жер астында экенин билебиз жана ал үчүн кандайдыр бир чараларды көрө алабыз. Андан ары мен силерге өткөлчүнүн, жер астындагы кен ишканасынын иштөөчүсүнүн каскасын көрсөткүм келет. Ал баарыдан мурда жумуру четтери менен айырмаланат. Булар иштөөчүнүн башын түшүп жаткан таштан жана тоо тектеринин ар кандай кесектеринен сактоого мүмкүндүк берет. Андан кийин негизги касканын айырмачылыгы фонарикти ошондой эле анын шнурун бекитүү үчүн ыңгайлаштыруулары бар. Өткөлчүнүн куруна келсек, анын баарыдан мурда эки кошумча ийинге илгичи бар. Алар өзүн сактоочуну жана фонарикти илип коюуга арналган. Ошондой эле камсыздандыруучу бөлүгү бар. Эгерде силер бийиктикке иштеген учурда жана силерде камсыздандыруу куруна кошумча илгичтер болгон учурда. Андан ары өтө кызыктуу буюм. Бул өткөлчүнүн өтүгү. Анда металл кошумчалары бар жана коопсуз болуп саналат. Азыр мен силерге авариялык кырдаалда силер колдоно ала турган MCI-30-100 өзүн сактоочу жөнүндө айтып берем. Зарыл болгон учурда, башкача айтканда өрткө же уулуу газдарга кабылганда, силер бул аппаратты колдонууга тийишсиңер. Ал фильтрлөөчү типтеги болуп саналат. Верхняя крышка у вас падает. Баарыдан мурда силер аны ортосуна жайгаштырасыңар. Алардын жардамы менен бекитилген клипсылар деп аталгандары бар. Силер аларды ажыратасыңар. Үстүңкү капкага кулап түшөт. Андан кийин аппарат өзү бошонот. Бул бөлүгү силердин куруңарга калат. Силер өзүңөрдүн куруңарга моюн курун илип аласыңар. Андан кийин ооз бөлүгүн саласыздар. Эки жолу дем аласыздар. Мурун үчүн атайын бекитмени пайдалануу менен. Анан жакынкы камерага, сактануучу жайга жөнөйсүңөр.
Тыкан инструктаждан кийин жана зарыл процедураларды аткаргандан кийин биз иштетилүүчү жердин ичине киргенге даярбыз. Порталга кире бериште стволдун ичиндеги ишти жөнгө салуу үчүн эскертүүчү белгилер орнотулган. Өткөлдүн жантайуусу чоң эмес, болгону 9 градус. Мына ошондуктан анын ичинде адамдар автомобиль транспорту менен жүрүшөт жана бардык иштерди жүзөгө ашырышат. Мейкиндик шектелгендиктен мында бир гана тилке бар. Мына ошондуктан автотранспортто жүрүү боло турган максималдуу ылдамдык саатына болгону 15 км. Өткөлчүлөр стволдун ичинде негизинен транспорт менен жүрүшөт. Эгерде алар жөө жүрүшсө, анда оң тарап менен жүрүүгө тийиш. Эгерде машина болсо кантет? Мен машиналарды көрүп турам. Эгерде ар бир өзү жүрүүчү жабдуу келе жатса, же кыймылдап жатса, анда сиз токтоого, көзүңүз менен карап байланыш орнотууга тийишсиз. Муну өзүңүздүн фонаригиңиздин жардамы менен жасайсыз. Машина токтойт, сиз өтөсүз. Сиз өтүп кеткенден кийин ал кыймылын улантат. Порталда жетишээрлик шуулуу, дубалдардын атайын каптоолорунун астында жайгашкан калориферди муздаткыч жабдуулардан улам, калорифердик жабдуулар белгилүү бир температураны кармап турушат. +2 градустан төмөн эмес жана +26 градустан жогору эмес. Түбөлүктүн шарттары тор бетонду чачуу менен сакталат. Баса, бул кумтөрдүн порталдарынын өзгөчөлүктөрүнүн бири. Түбөлүк тоңду кармап туруу, тоо тектерин урап кетпеши үчүн зарыл. Мезгил менен порталдардын дубалдарында оюктар кездешет. Данияр, мында эмнелер бар? Бул коопсуздук оюгу. Ал өзгөчө кырдаалдар учурунда жумушчу персоналды калкалоо үчүн арналган. Бул жака алар кире алышат, анан? Ооба, алар кирип жана калкалана алышат. Силер көрүп тургандай, бизде бул оюкту герметизациялоого мүмкүндүк берүүчү көшөгө да бар. Мында кандай коргонуу каражаттар бар? Келгиле, ичине кирели. Мен силерге көрсөтүп берем. Барынан мурда силер таза абанын агымын берүүчүнү көрүп турасыңар. Андан ары бизде көздү жуу үчүн станция, биринчи жардам аптечкасы, күйүк болгон учурдагы аптечка бар. Анан өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздук оюгунда болуу планы. Ошондой эле өрт өчүргүч. Башкача айтканда, мында канча адам өмүрүн сактай алат? Мен 7 адам батат деп айтар элем. Башкача айтканда, ал 7 адамга эсептелгенби? Болжол менен ошондой. Мында 7 адам өрттөн максималдуу сактана алат. Кудай анын бетин ары кылсын, эгерде өрт чыкса. Андан ары кетелик. Кеттик. Саша, мен сиздин көңүлүңүздү жарык чагылдыруучу таякчаларга бургум келет. Алар баарынан мурда ар кандай түрдөгү зоналарды аныкташат. Азыркы учурда бул коопсуздук оюгун. Кумтөрдүн сыймыктануучу нерсеси ар бир стволдуу болгон, Кыргызстан үчүн уникалдуу болуп эсептелген мобилдүү баш коргоочу камералар. Аларды коопсуздук уюктарында иштетилип жаткан участокторго жакын адамдар иштеп жатышкан жерлерге орнотушат. Алардын ар бири 10-дон 12ге чейин адамды кабыл ала алат. Ичинде байланыш, суу, кычкылтек, азык-түлүк, даараткана, медикаменттер бар. Мындай камерада өткөлчүлөр бир нече күн аралыгында боло алышат. Мындай бир камера миллиондон ашуун АКШ доллары турат. Бирок компаниянын коопсуз өндүрүш принциптерине берилгендиги жер астындагы иштөөчүлөрдү мындай баш коргоочу камералар менен жабдууну талап кылат. Биринчи стволду өтүү иштер мөңгүнүн астына жүргүзүлүп жаткандыгы менен татаалдашкан. Муздардын массаларынан жылуусу казылып жаткан жердин үстүнүн жана капталдарынын кулашына алып келүүсү мүмкүн. Мындай буга чейин бир жолу болгон. Биз жер астындагы стволдун өзүн көрүп жатканыбызда көчүп түшкөн кыртышты тазалоо боюнча иштер жүрүп жатты. Кулап түшүүнүн мүмкүнчүлүгү жөнүндө жер астындагы уюкка кулап түшүп жаткан тоо тегинин анча чоң эмес бөлүктөрү көрсөтүп турду. Адистер таштар кулаган жерлерди карашып жана ишти улантуу коркунучтуулугун же жоктугун чечишет. Коопсуздук техникасынын бардык эрежелерин сактоодон улам. Кыртыш кулап түшкөндө эч ким жапа чеккен жок. Долбоор боюнча жер астындагы 2 ствол карьердин астынан 2012-жылы кошулушу керек. Ошондо Кумтөр ишканасынын жер астындагы кендерин өздөштүрүү башталат. Кочкул боз көзгө толбогон рудадан алтынды кантип бөлүп алышын билүү мезгили келип жетти.
Бул мында алтын ылгоочу фабрикада жүрөт. Ал 1996 аягында иштей баштады. Ал эми алтынды өнөр жайлык өндүрүү 1997 жылдын майында башталды. Ошондон бери мында миллиондогон тонна руда кайра иштетилди. Алтынды рудадан бөлүп алуу процессинин өзү өтө татаал. Бул биз айткандай кумтөрдүн алтыны ички дисперстүү болгондугу менен байланышкан. Башкача айтканда, алтын рудада аларды көрүүгө да мүмкүн болбогон эң майда бөлүкчөлөр түрүндө жабышкан. Алтынды бөлүп алуу процессин түшүнүү жеңил эмес, бирок биз аны түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Ошентип тегирменден фабрикага алгач майдаланган туотек келип түшөт. Ар бир бөлүкчөнүн өлчөмү 20 сантиметрден ашпашы керек. Для того, чтобы извлечь золото, алтынды рудадан бөлүп алуу үчүн аны чаңга айландыруу керек. Мына ошондуктан руданын майда бөлүкчөлөрү бул жака жарым өзү майдалоочу тегирменге келип түшөт. Ал жерден алар бири-бири жана мындай чоң оор металл шарлар менен аралаштырылат. Натыйжада руда майдаланып, аны каймак менен салыштырууга боло турган мындай массага айланат. Анан ал шаар тегирменине түшүп, мындай анча чоң эмес металл шарлар менен талкаланат. Сталкиваясь вот с такими небольшими металлическими шарами. Баса акырында эмнеге айланганын көрүүгө болот. Дээрлик эч нерсе байкалбайт. Масса сүткө окшош. Бул да кыркысы эмес. Алынган масса флотация процессинен өтүүгө тийиш. Флотация бул пайдалуу кендерди байытуунун жалпы кабыл алынган методдорунун бири. Руданы байытуу үчүн кумтөрдө көбүктүү флотация колдонулат. Камеранын түбүнө аралашма менен кошо абаны берген флота машиналарын жана атайын реагенттердин жардамы менен металлургтар алтыны бар аралашманын көбүктөлүнүшүнө жетишет. Алтын кыпындары жабышкан пирит абанын көбөкчөлөрүнө жабышат да жогору көтөрүлүп, самын көбөкчөлөрүнө окшогон көбөкчөлөрдү түзөт. Мына ушунун өзү алтын концентраты. Бош тоотек түбүнө чөгүп калат. Алардын бетине пирит топтолгон көбөкчөлөр аралашманын бетинде сүзүп жүрүшөт. Машина улам-улам алтын көбүктү калпып алат да аны жуучу тазалоочу жайга жөнөтөт. Флотациядан кийин алынган концентрат бул жака экинчи шаар тегирменге жөнөтүлөт. Мында майда бөлүкчөлөр момундай майда металл шарлары менен майдаланат. Майдаланып гана эмес, кыпындарга айландырылат. Ар бир бөлүкчөнүн өлчөмү 20 микрондон чоң эмес. Мына карап көрүүгө болот. Мында дээрлик таза суу. Бирок бул дагы акыркысы эмес. Алынган масса ультра майдалоого жөнөтүлүүгө тийиш. Кумтөрдүн технологиясынын уникалдуулугу дал ушул руданын эң майда бөлүкчөлөрүнө чейин майдалангандыгында. Алтынды мындайча бөлүп алуу жеңилирээк. Мына ошондуктан экинчи шаар тегирменден майда бөлүкчөлөр бул жака ультра майдалоочу тегирменге жөнөтүлөт. Бул жерде вал минутасына 320 айлануу ылдамдыгында айланат. Бөлүкчөлөр бири-бири жана мындай майда металл керамика шариктери менен сүрүлүшөт. Жыйынтыгында чаң келип чыгат. Андан алтын ылгалып алынат. Алтын чаң жууп алуучу чандарга жөнөтүлөт. Жууп алуу процессинде цианиттер, акиташ, аба жана көмүр колдонулат. Вся эта каша вместе крутится и из раствора Бул ботко чогуу аралаштырылат жана аралашмадан алтындын иондору активдештирилген көмүрдүн бетинде топтолот. Андан кийин көмүр электрдин жардамы менен бөлүнөт жана ажыратылуу участогуна түшөт. Анда төмөнкү процесстер алгач кислоталык жуу. Бул көмүрдүн бетин ачуу жүрөт. Аны көмүрдүн бетин тазалоо деп айтсак да болот. Анан бул тазаланган көмүр ажыратылуу колоннасына түшөт. Анда алтын алтынсыз аралашма менен жуулат. Андан кийин алтындын иондору менен байытылган аралашма өзүнчө танкка келип түшөт. Колонну, где золото вымывается обеззолоченным раствором. Затем раствор, насыщенный ионами золота, поступает в отдельный танк. Ал жерден өлчөм менен электрованналарга берилет. Ал жерде кезеги менен катодтар жана анодтар турушат. Катодтардын бетине алтын порошок түрүндө отуруп калат. Анан бул катодтарды атайын ваннада алтын порошоктон жуушат. Анан порошок пресс-фильтрлерге түшөт. Ал жерден чогултулуп, эритүүгө даярдалат. Эритүүгө биз кийин барабыз. Кумтөрдөгү руданын өзгөчөлүгү компаниянын рудадагы баалуу металлдын эң майда бөлүкчөлөрүн бөлүп алуу ыкмаларын өнүктүрүүгө түртөт. Бул үчүн жаңы жабдуу сатылып алынууда. Бул үчүн тажрыйбалуу адистер тартылышууда. Алар эң жаңы методдорду жана технологияларды ишке киргизүүдө. Жакшыртылуу бизде дайыма жүрүүдө. Бул биз эч качан жетишкенге токтолуп калбайбыз. Эң жаңы технологияларды жана кызматкерлердин кесипкөйлүгүн айкалыштыруу олуттуу натыйжаларга жетишүүгө мүмкүндүк берди. Бүгүнкү күндө Кумтөрдүн алтын ылгоочу фабрикасы эң бийик тоолу гана эмес, ал рудадан алтынды ылгап алуу деңгээли боюнча дүйнөдөгү эң мыкты фабрикалардын алдыңкы 5-тигине да кирет.
2000ден ашуун адамдын эмгеги, күнү түнү үзгүлтүксүз өндүрүш, татаал эң заманбап техника. Мунун баары Кумтөрдө бир анча чоң эмес бөлмөдө баалуу металлдардын бир нече куймасы пайда болушу үчүн иштөөдө. Алтындын жаралышын аз гана адамдар көрүшөт. Бизде мындай мүмкүнчүлүк бар. Саламатсызбы? Өтүңүз. Мен сизди угуп жатам. Мен алтын кантип эритилип жатканы менен таанышканы келдим. Бул жерде болууга менин уруксатым бар. Текшерүүдөн өтүүчү жерге келиңиз жана бардык металл буюмдардын тигил ячейкаларга салыңыз. Мына атайын ячейкалар. Чоң рахмат, сиз текшерүүдөн өттүңүз. Кире берсеңиз болот. Рахмат. Мен акыры максатыма жеткени калдым. Мен азыр алтын бөлмөгө өтөм. Анда алтын эритилгендиктен аны ушундайча аташат. Бул жака кирүү өтө кыйын. Кире беришти катуу текшерүү процессинен өтүүгө туура келет. Мисалы бөлмөгө өзүңдүн алтын кооз буюмдары менен кирүүгө болбойт. Белгилүү бир чекиттерден гана тартууга болот. Жана металлургдардын жүзүн эч качан көрсөтүүгө болбойт. Эритүү убагында электролизден кийин алынган пресстелген алтын порошоку селитра, кремнийдин кычкылын, бураны, бул атайын кошулма жана соданы кошушат. Бул заттардын баары алтынды аралашмаларды байыткандан кийин калган калдыктардан тазалоо жана алтынды эритүү процессинин өзүн жүзөгө ашыруу үчүн керек. Бул кошулманы эритүүчү мешке салышат. Аны Цельсия боюнча 1200 градуска чейин ысытышат. Металлургдар чебер ашпозчулардай болушуп процессти карап турушу керек. Себеби алынган аралашма кайнап чыкпашы керек. Бул ашпозчулардын униформасы, өзгөчөлүгү отко чыдамдуу. Бул температурада алтын жана флюстар деп аталышкан аралашмалар өсүмдүк майы менен сууга окшошуп калат. Алтындын өзү суудай болуп төмөн чөгөт, а флюс майга окшоп жогору көтөрүлөт. Кататта алтын менен кошо жабышып калышкан бардык коштоочу металлдар, темир, калай, коргошун, сүрма, электролиз процессинде селитра менен кычкылданышат да туздарга айланышат. Эритүү процессинде алтын флюстан ажырай баштайт. Металлургдар флюс менен алтындын айырмасын өтө жакшы көрүп турушат. Бул аларга флюсту эритүүчү идиштен алып салууга мүмкүндүк берет. Кийин пробиркалык аналитикалык лабораторияда куймалардагы алтындын курамын аныктоо үчүн металлургдар үлгүлөрдү алышат. Бул үчүн алар атайын айнек вакуум колбаларды пайдаланышат. Аларды эритилген алтынга салышат. Айнек колбанын төмөнкү бөлүгү эрийт да вакуумдун таасири менен алтын жогору көтөрүлөт. Айнекти сыртынан сындырабыз. Бош бөлүктөрүн ажыратып салабыз. Анализ үчүн ал бүтүн болууга тийиш. Для анализа она должна быть цельная. Анын акырында X мезгили келип жетти. Металлургдар атайын формаларды алтындын куймалары менен толтура башташат. Катып калган куймаларды атайын столго коюшат. Адистер куюлган уютмалардагы алтындын болжолдуу курамын көз менен аныктай алышат. Так маалыматтарды эритилгенден кийин үлгүлөр жөнөтүлгөн лаборатория бермекчи. Кеп бул жерде Кумтөрдө дүйрө уютмалары деп аталган нерсе эритилип алынгандыгында. Бул таза алтын эмес, аларда 80%га чейин баалуу металл, ошондой эле күмүш менен жездин аралашмасы бар. Айрым күндөрү анда алтынга караганда күмүш көп болгон уютмалар куюлуп алынат. Уютмалардын бетин тазалашат, андан кийин таразыга тартышат. Ар бир уютмага ээн белги коюлат. Анан салмагы жана номери көрсөтүлөт. Анан аларды сейфке салышат. Ал күчөтүлгөн кайтаруу астында турат жана ал жака жөнөкөй пенде кире албайт. Кумтөрдөгү бүтүндө өндүрүштүк цикл аяктады. Алтындын бир нече чоң эмес уютмасы бир нече миңдеген адамдардын талыкпаган эмгегинин натыйжасы болуп саналат. Алтынды алгачкы коюп алууну биринчи жолу көргөнүңдө сен дайыма таң каласың. Бул сыртынан анча чоң эмес уютманы алуу үчүн канчалык аракет жумшалгандыктан биринчи уютма чынында эле алтындай сезилет. Дүйнөлүк практика ушундай жана бардык кеніш каналары бири-бирине окшош. Миңдеген тонна руда кайра иштетилгенден кийин, иштөөчүлөрдүн зор саны мобилизациялангандан кийин акырында жупуну уютма алынат. Биздин өндүрүштүн өзгөчөлүгү ушундай. Кумтөрдө да алтын ушинтип кыйынчылык менен алынат. Мына бул 8 уютма 3 күндө коюлуп алынды. Жана алардын жалпы массасы 183 килограмм жана алар 7 миллиондой АКШ доллары турат. Компаниянын 2,5 миң иштөөчүсү жана 1000ге жакын подрядчылар бул уютмалар пайда болушу үчүн эмгектенишкен жана эмгектенип жатышат. Дүрө уютмалары Кумтөрдүн акыркы продукциясы. Алтын 4/9 таза банктык уютмага айланышы үчүн аны Кара Балта заводуна аффинажга жөнөтүшөт. Бирок бул процесс ошондой эле алтынды Кыргызстандын чектеринен тышкары сатуу Кыргыз алтын концернинин карамагында турат. Алтынды сатууга Кумтөрдүн эч кандай тиешеси жок.
Бүгүнкү күндө Кумтөр бул Кыргызстандын эң ири тоо кен ишканасы. Анын экономикадагы ролу ушунчалык чоң болгондуктан ички дүң продуктунун жалпы көлөмү Кумтөрдүн ишин эске алуу менен эсептелет. Кумтөр бул өлкөнүн бардык өнөр жайынын 4/1, ал улуттук экспорттун 3/1-ден көбүрөөгүн берет жана Кыргызстандын эң ири салык төлөөчүсү болуп саналат. Жыл сайын ишкана бюджетке салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр түрүндө 100 миллиондон ашуун доллар которот. Суткасына 24 саат, жылына 365 күн бою Кумтөр кен ишканасы сааттай болуп иштеп турат. Мунун баары ресурстардын сабаттуу бөлүштүрүлүшүнөн жана пландаштыруудан, адистердин кесипкөйлүгүнөн жана иштеринин макулдашылгандыгынан, эң жогорку эмгек тартибинен жана коопсуздук техникасын кыйшайуусуз сактоодон улам мүмкүн болууда. Тоо кенчилер мына ушинтип бийиктикти багындырууда. Мына ушинтип гана Кыргызстандын Тянь-Шань тоолорунун татаал жаратылыш шарттарын жеңүү менен деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте руданы казып алууга жана андан алтындын майда кыпындарын бөлүп алууга мүмкүн.